Салам достор. Бүгүнкү видеодо биз слайм былжырак затына мындай болгон жалтырактарды кошобуз. Анда эмесе кайсы түстө экенин үйрөнүп алалы. Кызыл, сары, жашыл түстөгү 3 түрлүү слаймыбыз бар. Эми болсо кызыл түстөгү жалтырактан баштадык. Мына муну дагы ачып алдык. Эми болсо сары слаймдын үстүнө себелеп алалы. Кийинкиси болсо көк түстөгү жалтырак экен. Буну дагы кызыл слаймдын үстүнө себеп алдык. Жашыл жалтырак, ачык кызыл түстөгү жалтырак. Бул өтө майдаланган жалтырак экен. Немесе акыркысы фиолет өңүндөгү жалтырак экен. Эми болсо жалтырактардын баарын себеп алдык. Эми болсо аралаштырып алалы. Слаймдын ичине ушул жалтырактардын баарын сиңиртип алалы. Мына мынтип канчалык чойгулап ойнобо колуңа да жабышпаган абдан сыйкырдуу зат экен. Бардык биз сепкен жалтырактарыбыздын баары слаймдын ичине кадимкидей кирип кетти. Өзүңөргө дагы көрүнүп атса керек достор. Кызыл, жашыл жана фиолет өңүндөгү жалтырагыбыз абдан сонун сиңирилди. Эми болсо кызыл түстөгү слаймды жалтырактарыбызды аралаштырып алалы. Муну дагы биринчи слаймдай эле аралаштырып, жоюп, илеп атып, жанагы жалтырактардын баарын ичине киргизебиз. Абдан сонун болуп, көк түстөгү жалтырактарыбыз ичине кирип кетти. Көк менен кызыл абдан сонун жарашты. Бул слаймдагы бардык жалтырактарды ичине киргизип алды. Эми болсо жашыл түстөгү слаймды жалтырактарыбыз менен аралаштырып алабыз. Бул слаймды дагы болушунча каалашыбызча чойгулап алабыз. Бардык биз сепкен жалтырактардын баары жаркылдап көрүнүп турган маалы. Колго дагы жабышпайт экен. Жалтырактар өзүнүн ошо слаймдан эле чыкпай, канчалык кармалаба, ойнобо слайм менен слаймдын ичинде калды. Колго дагы жабышпайт экен.
Бул слайм канчалык колуң менен матырба кайра өзүнүн калыбына келип калат экен. Азыр көрсөтөм, мына мындай кылып канчалык колуңду матырба булар өзүнүн формасына кайрадан келип калышат экен. Кайрадан тартылып кетет экен. Мына достор, ушуну менен биздин видеодагы аягына жетейин деп калды. Эгерде ушул сыяктуу көптөгөн видеолорду көргүңүздөр келсе, менин каналыма катталууну унутпаңыздар достор. Канчалык каналым өнүксө ошончолук кызыктуу, мындан дагы кызыктуу күнүгө жүктөлө турган видеолорду салып турам достор. Анда эмесе кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламат.